Депутат Исмаил Исаков демилгелеген документке ылайык мамлекеттик же саясий кызматты ээлеген жарандар өлкө сыртында эч кандай байлыкка ээ болбошу керек. Чектөө чиновниктер менен бирге жубайы жана балдарына да тиешелүү. Эл өкүлү мындай демилге менен өлкөнүн экономикалык коопсуздугу сакталат дейт. Кесиптешинин демилгесин депутат Тынчтык Шайназаров колдоого алат. Ал мамлекеттик кызматкер өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн иштегенден кийин анын тапкан каражаты да мамлекеттин ичинде болушу керек дейт. Мамлекеттик кызматка келип кандайдыр бир себептер менен байып же болбосо параллельно баягы бизнестерди жасап, анан кийин бүт болгон активтерин чет мамлекетке чыгарганы бул туура эмес. Бул жерге жумшап, ушул жерде жумуш орундарын камсыз кылып, ушул жерге налогторду төлөсө жакшы болмок деген ойда. Бирок мыйзам кабыл алынганы менен анын ишке ашуусунан күмөн санагандар көп. Салык кеңешчилер палатасынын директору Улук Кыдырбаев документтин иштөө механизмдери так эмес болгондуктан ал массалык түрдө иштебейт деген пикирин билдирди. Кабыл алышы менен чынында ушу мыйзамды иштеткенге биздин да мүмкүнчүлүгүбүз жок да азырчы. Популисттик бир мыйзам болуп кетип атат да кайраданчы. Анткени менен укук министри мыйзамды ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр көп экенин белгилейт. Көзөмөл башкы прокуратурада болмокчу. Ошондой эле жарандык активисттер менен журналисттер да ачыкка чыгарса болот. Саясий кызматты ээлеген адам өтө эле мындай жоопкерчиликтен коркпогон же өтө эле мындай бир тоокелчи киши болуш керек да, өзүнүн мүнөзү, табияты боюнчачы. Эгерде мыйзам жазылып турса, болгондо да бадырайып так жазып турса, сени сыртта ээлеген оокатың болбош керек, болсо кызматыңан кетесиң деп жазылып турса, анан ал ушул бул мыйзам иштебейт, мен тоотпойм деп жүрө берсе, анда албетте тузакка илинет да. Мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жиберилди. Документ кабыл алынса, азыр чет өлкөдө байлыгы бар мамлекеттик кызматкерлер андан баш тартуусуна туура келет. Урулай Псурманкулова, Нуркамил Асанов, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.